Кыргызстан азык-түлүктүн басымдуу бөлүгүн сырттан ташып келгендиктен дүйнөлүк рынокто долларга болгон баанын көтөрүлүшү ички рынокко өз таасирин тийгизүүдө. Андыктан базарларда бүгүнкү күндө азык-түлүккө болгон баалар кескин жогорулап кетти. Андыктан жарандык көзөмөл программасынын бул жолку чыгарылышында биз дал ушул базар бааларына токтолобуз. Кыргызстанда акыркы 10 айда азык-түлүккө баа кескин жогорулады. Айрыкча un, эт, майдын баасы асман чапчыды. Пандемияга чейин бир кап un 1300 сомдун тегерегинде болсо, азыр 1800 сомго чыкты. Ал эми буга чейин 350 сомдон сатылган өсүмдүк майлары 650 сомдон сатылып жатат. 200 сом кошулду майларга, алдын 350 сомдон алган майларыбыз. Азыр 600 сом калды. Шакарлар 35 сом 40 сомда. Азыр 55 сом калды. Макарон 35 сомда. Азыр 55 сом калды, 50 сом калды. Ал эми 1 килограмм эттин баасы пандемияга чейин март айынын башында 330-350 сом болгон. Азыр болсо 450-470 сомго көтөрүлдү. Алган эмес, базарларда кой этинин таңкыстыгы байкалууда. Мен 430дан алып, onu 450 сатып атабыз. Кээ биркиси 420 берем дейт. 430-420дан алып, азыр эми границаны жапты. Xudo xolasa 10-15 gün içinde düşürüş sözü bolutda düşөт да, где-то 400ге түшүп калат. Жакында эле Улуттук статистика комитети азык-түлүктөрдүн бааларына мониторинг жүргүзүп, пандемиядан кийин канча пайызга жогорулагандыгын анализдеп чыкты. Баасы кескин жогорулаган азык-түлүктөр: un 15,6%, эт 15,9%, макарон азыктары 15%, өсүмдүк майы 25%, кум шекер 27,4% баасы жогорулады. Эң кызыгы, бул азыктарга болгон баа бир айдын ичинде 20 же андан көп пайызга жогорулаган учурда гана өкмөт көзөмөлгө алуу укугуна ээ. Жогоруда айтылган азыктардын ичинен эт, өсүмдүк майы, кум шекер, макарон азыктары Кыргызстанда өндүрүлөт. Бирок эмнегедир алардын баалары сырттан ташылып келген товарлар менен бирдей кымбат сатылат. Мисалы, биз банкаларды, алардын капкактарын, этикеткаларын, анан аларды упаковка кылган пленкаларды, ошолордун бардыгын немеден алып келебиз, чет өлкөдөн. Ошолордун баалары көтөрүлдү. Пандемия шартында дүйнөлүк экономика чоң жоготууларга дуушар болду. Анын ичинде Кыргызстанда да экономикалык кризис болорун айдан ачык эле. Ушул тапта өкмөт рынокто бул продукциялардын бааларын туруктуу кармоо максатында товардын 14 түрүн экспорттоого тыюу салды. Алардын арасында мал жандыктарынын бардык түрү, буудай жана өсүмдүк майы да бар. Бул кадам менен өкмөт баалардын жогорулашына бөгөт коюуну көздөп жатат. Учурдагы, айрыкча биз Кыргызстандагы тирилөй малдын сыртка чыгышына бөгөт коюу боюнча болгон. Андан тышкары дагы азык-түлүк коопсуздугун сактоо максатында бизде өзүбүздө өндүрүлгөн, Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларына дагы убактылуу сыртка чыгарбоо максатында сунушун берген. Аны биздин Кыргыз Республикасынын өкмөттүк тарабынан 19 ноябрда 569 токтом менен бекитип берди. Бүгүнкү күндө бул токтом жерлерге жөнөтүлүп, бүгүнкү күндө бизде дагы бул каралып, райондор менен бул үстүнөн иш алып барып атабыз. Экспортко тыюу салуу бааларды турукташтырууда азыр жалгыз чара болуп жатат. Ал эми өкмөттүн алдындагы антимонополия кызматы болгону мониторинг жүргүзүүдө. Андан башка аракет жасоого ыйгарым укуктары жетпейт. Качан гана өкмөттөн кайсы бир азыктын баасын көзөмөл кылууга уруксат кагазы келсе гана ишти жүргүзө алышат. Ушул тапта алар эт, un жана майдын баасына чектөө киргизүү сунушун берди. Бирок азырынча жооп келе элек. Бүгүнкү күндө кум шекерге, өсүмдүк майына, унга сунуш берилген. Азыр өкмөттө карап атат. Ушу жакын арада эгерде кол коюлса, ушул 3 түрүнө, товардын 3 түрүнө чектөө киргизди. Биз жөнөкөй барып мониторинг жасап атабыз. Эгерде жана өкмөттөн токтом чыкса,
Etin baasına көзөмөл кылынсын деп, бул 90 күндүк. Ошону 90 күн ичинде биз эттин баасына бааны коюп, жогорку деңгээлдеги баасын 420 канча туура келет, ошону койсок, ошондон ашык саткан гана чара колдонот. А бүгүнкү күндө андай бизде укугубуз жок. Экономикалык серепчи Мирлан Убайдуллаев өкмөт бааларды жөнгө салууда комплекстүү иш-аракеттерди алып барышы керек деп эсептейт. Анткени экспортко чыгуучу товарларды чектеп коюу менен маселе чечилбейт. Идея катары туура, мен колдоймун. Бирок ал мындай да, анан өзүнүн дагы мындай терс жактары, оң жактары бар да. Эгерде мисалы ошол эле малды, этти сыртка чыгарууга чектөө койгон болсок, аны чектөө коюп эле чектелип калбастан, бул жерде ошол эт продукциясын чыгарыш керек. Эт продукциясын чыгарып туруп, анан кийин кайра сыртка чыгара турган болсок, анда ошол мал баккан фермерлер болобу, жер өндүрүү менен алек болгондору, же болбосо ошол заводдо ушул мал продукция, эт продукциясын чыгарган завод болобу, аларга пайда болот да. Анан кийин салык аркылуу мамлекетке пайда болот. Соцсаттычлар аркылуу соцфондко пайда болот. Демек, акча өзүбүздө айланат, өзүбүздө калат и сыртка чыгып аткандан кийин кошумча акча келет да. Мына ушуну биздикилер эске албайт. Чектөө коюп эле токтотуп койду. Аны менен бааны токтото албайт. Баа эгерде ошол чектөө бүткөндөн кийин кайрадан өсүшү мүмкүн да. Бул убактылуу көрүнүш. Ошондуктан бул кайталанбаш үчүн чектөө койгондон кийин андан кийинки аракеттерди дагы ойлонуш керек. Акыркы тапта Улуттук банк ички рынокто сомдун кунун кармап калуу максатында интервенцияларды жасап жатат. Бирок адистер кандай гана иш-аракеттер болбосун, Кыргызстанга окшогон экономикасы начар, өндүрүш тармагы жакшы өнүкпөгөн өлкөлөрдө каатчылык болоорун айтышат.